Ак таңдай акындар ордосунун демилгеси менен Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, ЛТР телерадио компаниясы жана Кыргыз улуттук манас театры Абдибали Акимбековдун автордук теле долбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган айтыш өткөрдү. Кененирээк Гаухар Тасмаева айтып берет. Мен өзүм ак калпакты кыргыз көрсем, даладай кушак ашып каршы аламын, Алатауды көтөрген төбесине толагайды көргендей тамсанамын айкаяга. Алтын комуз теле долбоору мындан 10 жыл мурда Ош шаарында ЛТР каналында старт алып, төкмөлүк өнөргө шыктуу 50ге жакын таланттардын башын бириктирген эле. Алгачкы баш байгени кыргыз эл артисти Рахматулла Козукеев жеңип алып, өнөргө кызыккан жаш акындарды шыктандырган. Быйыл бул долбоор эл аралык деңгээлде Борбор калаадагы Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өткөрүлдү. Шекербек Адылов. Акыркы жылдары салттуу төкмөлүк өнөр кеңири өнүгүп, кыргыз жана казак элдеринин гана эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн маданий мурасынын бир бөлүгү болуп калды десек болот. Актагындай акындар ордосунун демилгеси менен Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, ЛТР каналы, Манас театры биргеликте өткөрүлгөн иш-чарага бул ирет Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Кытай Эл Республикасы, Каракалпакстандан бери акындар катышып, өнөр сересинде күч сынашты. Белгилей кетсек, Маданият тармагына салым кошуу, төкмө акындарга жана жаштарга мотивация берүү максатында ишкер Ниязбек Айбашев долбоордун башынан бери эле демөөрчүлүк кылып, чоң байгелерди коюп келет. Айтыштын соңунда калыстар тобу бааларын беришип, жеңүүчүлөрдү аныкташты. Иш-чарага мамлекеттик катчы Марат Иманкулов катышып, байыртадан кыргыз эли төкмөлүк өнөрдү жогору баалап келгенин белгиледи. Акыркы жылдары биз төкмө акындардын айтышы казак кыргыздын акындар менен чектелип, ошолорду көрүп кубанып жүрдүк элек. Мына бүгүн эл аралык айтышта биздин боордоштор Өзбекстандан келип, Каракалпакстандан келип атат. Анан биздин Кытай Республикасынын Кызылсу областынан келип, акындар катышып атат. Буларга миңнете ыраазычылык билдиргим келет. Ушу биздин Кыргызстанда чоң эл аралык айтыш фестивалын уюштуруп, элдердин көңүлүнө жагып, абдан бизге майрам тартуулаган үчүн. Баш байге 400 000 сом акчалай сыйлык менен Ахматбек Султан уулу. Ошентип Алтын комуз эл аралык айтышынын жеңүүчүлөрү аныкталып, баш байге Алтын комузду төкмө акын Ахматбек Султан уулу жеңип алды. Биринчи орунду төкмө акын Асылбек Маратов, экинчи орун Эркебулан Кулканатов, үчүнчү орунду Турат Жумаевтерге ыйгарылды. Ал эми калган катышуучуларга 50 000 сомдон сыйлыктар тапшырылды.